Бардыңыздар менен макул болсоңуздар керек. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги максаты бул келтирилген зыянды ордуна коюу. Ошого дагы бир тактап кетсек, нак акчалай канча өндүрүлдү, андан тышкары башка мүлк иретинде өндүрүлгөн, канча баягы камакка алынды. Азыркы модернизация боюнча жана докладымда айтып өттүм. 438 миллион соттолуучулардын үй мүлкүнө кыймылсыз мүлктөрүнө арест салынган. Бүгүнкү күндө акчалай түрдө бул кылмыш иши боюнча өндүрүлгөн жок. Жана айтып өттүм. Кылмыш иште материалы бөлүнүп алды, тийиштүү багытта иштеп жатабыз. Эгер тапсак, буйруса. Биз жанагы мыйзамсыз баюу жана башка статьялар менен беренелер менен да кылмыш ишин козгоо маселелерин карайбыз. Түшүнүктүү болду. Зыян 7 миллиард сомдон ашык зыян келтирип атат бүгүнкү курс менен эсептегенде. Ошондуктан Өткүрбек Асылбекович, мен суранып кетет элем, баягындай выделенный материалдар боюнча дагы жумушту күчөтсөңүздөр. Бул жерде дагы башка чоң кишилер бар, аны биз бардыгыбыз билип эле турабыз. Ошондуктан коркпостон бардыгын жоопко тартыш керек. Анан кийин баягы сиз докладта айтып кеттиңиз, ошол эгерде ушунчалык өлчөмдө зыян аныкталган болсо, эмне үчүн аларга чыккынчылык менен, измена родине менен айып угузулбады? Биз эми кылмыштын материалын окуп чыкканда бизге түшкөндө 5 февралда бизге келип түштү. Бизде башкы прокуратурада кылмышты өзүнчө топ окуп чыкты, 53 том болчу. Ал жердеги соттолуучулардын, айыпкерлердин ар биринин өзүнүн аракети квалификацияланган. Тергөө тобу тарабынан, биз ошо тергөө тобу тарабынан квалификацияланган беренелер менен макул болуп, соттук кылмыш өткөрүп бердик. Балким мен адашып аткандырмын, бирок мен жеке оюм боюнча кандайдыр бир деңгээлде бир аз гуманный мамиле жасагандай мага сезилип атат да. Эми туура бул жакшы көрүнүш, бирок ушунча кыргыз мамлекетине ушунчалык зыян келтирип, ушунчалык бир жамандык кылып, элибизди, мамлекетти чоң бир карызга батыргандан кийин эгерде күнөөлөрү далилденген болсо, тем более 438 гана миллионго арест болуп атса, бир тыйынды ошолордун айыпкерлердин ичинен бирөө дагы бир өндүрөйүн, бир кайрадан бир кайтарып берейин деген бир кыймыл аракет болбосо, мамлекет тарабынан, укук коргоо орган тарабынан кудду ошондой мамиле болуш керек. Билбейм, балким мен адашып аткандырмын, бирок эгерде мен тергөөчү болгондо мен ошол маселени карап көрөт элем. Измена родина менен аларды да жоопко тарткангачы кошумча